Магниттик шамал же болбосо магнитная буря болот экен деп интернеттен угуп каласыз, же болбосо карган апалардын бир башым ооруп калды деген байкап жүрсөңүз, бул эмне экендиги мен силерге түшүндүрүп берейин. Магниттик шамал күндүн бетиндеги өтө чоң заряддагы ийи көлөмдөгү протон жана электрондордун бөлүнүп чыгуусу айтылат. Ал жердин бетиндеги магниттик талаага таасир берет дагы магниттик шамал пайда болот. Бул өзгөчө өнөкөт оорусу бар адамдарга, кан тамыр оорусу бар адамдарга, жүрөк оорусу же болбосо кан басымы жогору болгон адамдарда сезилет дагы байкалат. Аларда өзгөчө кан басымдын жогорулоосун, баштын оорусун, жүрөктүн айлануусун, уйкунун качуусун же болбосо тескеринче уйкуну басып кетүүсүн, же болбосо ал суроону пайда кылат, же нерв оорулары бар адамдардын мындай ачуусу келип, жинденип, ушундай бир абалдар менен коштоло турган абал. Өзгөчө кимдер сак болуш керек? Кан басымы жогору адамдар, жүрөк оорулары бар адамдар, нерв оорулары бар адамдар, кары адамдар, жана өнөкөт муун оорулары бар адамдар жана ошондой эле жаш балдар ушул магниттик шамалдардан алыс болуш керек. Бул магниттик шамалды геофизикалык обсерваториялар G1-ден G5-ке чейинки шкала менен өлчөйт. G5 өтө күчтүү болуп эсептелет. Жана бул магниттик шамалдын алдын алыш үчүн сиз суюктукту көбүрөөк ичишиңиз керек. Жана ал күндөрү туздуу кофени чектешиңиз керек болот. Ошондой эле күчтүү тамактарды жегенди токтотуп, ал күндөрү жашылча жемиштен көбүрөөк жешиңиз керек. Балык жеп турсаңыз дагы пайдалуу болот. Жана көнүгүүлөрдү жасап, эс алып, басып, жеңил басуу менен алектенсеңиз болот. Жана ошондой эле уйкунун режимин дагы туура сакташыңыз керек. Ошондо гана сиз магниттик шамал болгон күндөрү жеңил өткөрөбөйсүз дагы эч кандай ден соолугуңузга кооптулук жаратпайсыз. Кошумча эгерде сизде оору бар болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгер жазган, өзгөчө түрдө кан басымга байланыштуу болгон дарыларды бузбай, жакшы так ичип турушуңуз керек болот. Ошол күндөрү кан басым жогорулап кетүүсү өтө көп кезигет. Жана кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.